Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар? Баарыңыздарга Кудайдын сүйүүсү менен салам айтам. Бүгүн биз сиздер менен таарыныч деген темада сөз кылабыз. Эмне себептен таарыныч деген тема өтө маанилүү, өтө актуальный тема. Бул сезимдер ар бир адамга тааныш. Таарынбаган адам болбойт. Өзүнүн жашоосунда сөзсүз түрдө бир таарынычтарга жол берет. Эмне себептен биз силер менен таарынтуу жөнүндө кеп кылбайбыз? Биз силер менен таарынган адамдар жөнүндө сөз кылабыз. Башкача айтканда таарыныч жөнүндө. Анткени таарынткан адамга караганда таарынган адам көп зыян тартат. Ар түрлүү окуялар болот. Кээде адамдар байкабай, билбестиктен ал таарынтып алат. Адамды таарынтайын деп деле ойлобойт, бирок кээде тамаша айтып атып, туура эмес сөздөр сүйлөп алгандыктан, ошол сөздөр анын жакынына катуу тийгендигин байкабай калгандыктан ал жакынын таарынтат. Бирок таарынткан адам ал билбей калышы мүмкүн. Атайлап адамга зыян алып келиш үчүн, адамды ушунчалык өзүнөн чыгарыш үчүн, ачуулантыш үчүн деле таарынткан адамдар бар. Бирок көп учурда байкабай таарынтып алышат. Бирок таарынган адам таарынткан адамга караганда көбүрөөк зыян тартат. Анткени таарыныч адамдын ичинде мите курт сыяктуу акырын аны жеп жутат. Бирок алгач биз сиздер менен ыйык жазуудан окуйлу. Эфестиктерге жазылган 4-бөлүм 31-32 аят. Ал жакта мындай деген сөздөр жазылат. Кыжырдан, ачуудан, кыйкырыктан, заар тилден жана бардык жаман нерселерден арылгыла. Бири-бириңерге кайрымдуу, бооркер болгула. Кудай силерди машаяк аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле. Эгерде биз жакшылап көңүл бурсак, кыжыр башталат. Кыжыр ачууга айланат. Ачуудан каарга өтөт. Каардан адамдын оозунан кыйкырык сөздөр чыгат. Ал эми жөн эле эч нерсе, мааниси жок кыйкырык үндөр эмес, бул сөз менен коштолгон үндөр чыгат. Аны биз заар тил деп айтабыз. Бирок аны менен токтобойт. Анткени заар тилден кийин адамдын кыймыл аракети пайда болот. Балким адам кол көтөрүшү мүмкүн. Адам өч алышы мүмкүн. Ошонун бардыгы таарынычтан башталат. Адам жүрөгүнө ошол таарынычты киргизип жибергенде биринин аркасынан бири өнүгүп жүрүп отурат. Демек адам таарыныч жүрөгүндө пайда болгондугун кантип билсек билет? Ал кыжырдана баштайт. Ал ачуулана баштайт. Ал ушунчалык каарданып, катуу үндөрдү чыгара баштайт. Анын оозунан Кудайга жакпаган, адамдын жүрөгүн жаралай турган, адамга ушунчалык катуу кесе турган, зыян алып келе турган сөздөр чыга баштайт. Бирок аны менен токтобойт. Анткени андан ары ал кыймыл аракетке айланат. Ошондуктан Кудайдын сөзүндө жаман нерселерден арылгыла деп буйрук берет. Бирок ошол жаман нерсенин тамырын тапмайын, ошол жаман нерсенин тамырын үзүп салмайын, ал токтобойт. Анткени күнөө бул чынжыр сыяктуу. Эгерде бир күнөө башталса, анын аркасынан экинчи күнөө, үчүнчү күнөө биринин аркасынан бири тизилип отуруп, өтө узун күнөөлөрдүн тизмесин жаратат. Ошондуктан ар бир адам ойлонуш керек. Мен кандай адаммын? Мен таарынычка кандай жол берем? Мен ар бир эле маани бербей турган нерселерге маани берип, таарынып зыян тартпай элеминби? Урматтуу угарман, сиз өзүңүз жөнүндө ойлонуңуз. Чын эле сиз таарынган адамсызбы? Эгерде сиз таарынып жаткан болсоңуз, анда билип коюңуз. Бул башкаларга зыян алып келбейт. Биринчиден эң эле өзүңүзгө биринчи зыян алып келет. Демек, биз ушул теманы түшүнүш үчүн, эмне үчүн бул таарынуу деген тема маанилүү экендигин түшүнүшүбүз керек. Жол болсо, таарыныч деген эмне? Биз ошону аныкташыбыз керек. Таарыныч сыртынан байкалбаган, бирок жүрөктү ууландырып талкалаган нерсе. Ал сыртынан байкалбайт. Кээде кээ бир адамдар кайсы бир сөздөргө тымызын жүрөгүнө орун берип койгонун өзү байкабай калат дагы, анан ал адамдарга сүйлөбөй баштайт. Сыртынан билинбейт. Ал таарынып калдыңбы десе, жок, ал айтат, мен таарынган жокмун дейт. Бирок анын жүрөгүндө таарыныч бар экендиги акырындык менен билинет. Анткени сыртынан байкалбайт бул. Бул жүрөктү акырында отуруп ууландырып, акырында отуруп талкалагандан талкалап жүрүп отурат. Ошондуктан таарынычтын ушунча жаман экендигин адам түшүнүшү керек. Таарыныч эмне кылат? Таарыныч ал сиздин кубанычыңызды уурдайт. Демек сиз кубанып жашай албай каласыз. Сиз ойлонгондо, эстегенде кыжырыңыз келип, ачууңуз келип, сиз каарданып, керек болсо, эгерде ошол сизди таарынткан адамды көрсөңүз, сиз ага жаман сөздөрдү айтып, кыйкырып жиберишиңиз мүмкүн. Эгерде андан ары ашып кете турган болсо, анда кыймыл аракет аркылуу ага болгон таарынычыңызды билдиришиңиз мүмкүн. Демек, ал сиздин толук кубанычыңызды алып таштайт. Сиз үчүн жашоо ушунчалык оор боло баштайт. Ошондуктан
ар бир адам, таарынганга жол берген адам, ал ойлонушу керек. Демек бул таарыныч өтө жаман экендигин түшүнүшү керек. Таарыныч бул мамилени бузат. Таарынган адам ал кадимкидей эле мамиле кыла албайт. Ал мурункудай болбой калат. Ал жакшы мамиле түзүп аткандай түр көрсөтөт, бирок ал адамдар менен болгон мамилеси акырындап отуруп сууп баштайт. Билесизби, таарынган адам ал Кудайга сыйына албай калат. Анткени жүрөгүндө таарыныч кирген адам ал Кудайга табына албай калат. Анткени таарыныч Кудай менен болгон мамилени талкалайт, тоскоол кылат. Эгерде таарынган адам ал Кудайга кызмат кыла албай калат, ал жакшы иштерди кыла албай калат, ага жөндөмсүз болуп калат. Эгерде кайсы бир жерде сиз иштеген болсоңуз, анда сиздин күчүңүздү алат. Таарыныч Кудайдын баталарынан ажыратат. Адам ийгиликсиз болуп калат. Таарыныч Кудайдан да ажыратышы мүмкүн. Ыйык жазууда көптөгөн мисалдар бар. Качан адамдар таарынганда Кудайдан ажыраган учурлар жөнүндө биз окуйбуз. Ыйык жазууда Жакып анан Эйсап деген адам болгон. Жакып дайыма бул таарынта турган адам болгон. Ал эми Эйсап бул таарынган адам болгон. Эгерде биз ошол окуяны окуй турган болсок, Жакып эмес, Эйсап көбүрөөк зыян тарткан. Бул экөө эгиз балдар эле. Экөөнүн аралыгы бир аз эле болчу. Биринчи Эйсап төрөлгөн, андан кийин анын аркасынан эле Жакып төрөлгөн болчу. Бир күнү Эйсап талаадан келгенде, Жакып ал тамак бышырып жаткан. Ошондо ал ушунчалык курсак ачкан Эйсап, "Магалды тамагыңан берчи" дегенде, Жакып айткан болчу, "Мен сатам" деген. "Эгерде сен туңгуштугуңду мага берсең, анда мен сага ушул тамакты берем." Ошондо Эйсап, "Мага туңгуштуктун эмне пайдасы бар?" деп бир табак тамакка өзүнүн туңгуштугун алмаштырып ийет. Бирок арадан убакыт өтөт дагы, Жакып аны алдап кеткендигин түшүнөт дагы, жүрөгүнө ошол таарынычты киргизет. Бир күнү анын атасы Ыскак Эйсапты чакырат дагы, "Балам, атаңдын жакшы көргөн илбесинин этинен тамак жасап кел. Мен карып калдым, мен сага батамды берейин" деген сөзүн айтып аткандыгын анын аялы Ребекка угуп калат. Ооба, түшүнүктүү болуш үчүн бул окуянын, бул үй бүлө жөнүндө бир аз айта кетейин. Ыскак, анын аялы Ребекка булар Кудайга ишенген адамдар эле. Бирок алардын жашоосунда Кудайсыз жашап калган учурлары, Кудайдын эрки менен, Кудайдын каалоосу менен эсептешпей, өздөрү каалагандай, өздөрүнүн түшүнүгү менен жашап калган учурлары да болгон эле. Ошондо Ыскак өзүнүн баласы Эйсапка бата бергиси келди. Ал эми анын аялы Ребекка ал Жакыпты жакшы көргөндүктөн ошол өзүнүн жакшы көргөн баласы Жакып аталып болушун каалады. Атасы өзүнүн баласы Эйсап менен сүйлөшүп атканын уккан Ребекка акырын чыкты дагы Жакыпты өзүнө чакырып, "Тезинен мага бадага баргы дагы 2 улакты алып кел. Атаңдын жакшы көргөн тамагын жасап берейин. Сен кир дагы атаңдын батасын ал" дейт. Ал эми анын баласы апасына айтат, "Менин бир тууганым Эйсап түктү. Ал эми мен түксүзмүн. Эгер атам мени сыйпалап көрүп, эгерде мен Эйсап эмес Жакып экенимди билсе, анда мен бата ордуна каргыш алып калбаймынбы?" Ошондо анын энеси, "Эгерде ошондой боло турган болсо, анын каргышы мага тийсин. Бирок сен кир, сен баталуу болушуң керек" дейт. Эгерде жакшылап ойлонсок, Эйсап дагы, Жакып дагы ал Ребекканын баласы болчу. Бирок үй бүлөдө экиге бөлүнүү нерсе болгондуктан, атасы Эйсапты жакшы көрдү, ал эми Ребекка Жакыпты жакшы көрдү. Ошондо Жакып апасынын тилин алды дагы, ал кирди дагы колуна улактардын терисин ороп, анан атасына Эйсап катары кирди. Ал эми атасынын көзү жакшы көрбөй калгандыктан, ал карып калгандыктан, ал келди дагы, ал Эйсап деп ойлоду дагы, ал анын жасап келген тамагын жеп туруп, анан "Кел балам, мен сага батамды берейин" деди. Ошентип Жакып атасынын батасын алдап алды. Ал эми талаадан Эйсап келди дагы, тамакты бышырып, атасы жакшы көргөн тамакты атасынын алдына алып келгенде, Ыскак, "Балам, сенин алдыңда бирөө келип кетти. Ал сен эмес белең" дейт. Ошондо Эйсап анын бир тууганы Жакып алдап кеткендигин көргөндө, анын жүрөгүнө ушунчалык катуу таарыныч кирди. Ал айтты, "Атамдын өлөр маалы аз калды. Атам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мен өзүмдүн бир тууганымды өлтүрөм" деди. Эмне себептен ал ушундай чечимге келди? Анткени ал таарынды. Ал таарынычты жүрөгүнө киргизип жиберди. Анын таарынычы ачууга айланды. Анын таарынычы каарга айланды. Демек анын сөзүнөн өзүнүн бир тууганын өлтүрөм деген ушунчалык ачуу сөздөр чыкты. Акырында ал пландап баштады. Ал болсо мен бир тууганымды өлтүрөм деди. Ушунун бардыгы бул таарыныч болчу. Урматтуу каарман, сиздин жашооңузда дагы таарынган учурлар болду беле? Эгерде сиз бүгүнкү күндө деле, азыркы учурда деле таарынып жүргөн болсоңуз, тезинен ошол таарынычты чечпесеңиз, анда ал таарыныч сизди өлтүрүшү мүмкүн. Ошондуктан биз жогоруда айткандай, таарыныч бул сыртынан байкалбаганы менен, бирок жүрөктү ууландырып талкалай турган күнөө. Таарыныч ал сиздин кубанычыңызды уурдап алат. Таарыныч ал сиздин жакыныңыз менен болгон мамилени талкалайт. Таарыныч ал сизге
сиздин Кудайга келип табынууңузду талкалайт. Таарыныч Кудайдын баталарынан ажыратат. Керек болсо таарыныч Кудайдан ажыратат. Кайсы адамдар таарынган адамдын, эгерде адам таарынган болсо анын ден соолугуна да зыян алып келери жөнүндө айтышат экен. Таарынган адамдын кан басымы жогорулап, инсультка алып келиши мүмкүн экен. Таарыныч сахар оорусуна алып келиши мүмкүн. Кайсы бир дарыгерлер таарыныч бул жыт сөзү органдарына да залакасын тийгизет деп айтышат экен. Өттүн иштешине тоскоол кылат экен. Таарыныч жүрөк оорусуна алып келет экен, инфарктка алып келет экен. Көп таарынган адамдардын эрки бош болуп, керек болсо өздөрүнүн өмүрүнө кол салып коюшу мүмкүн экен. Ошондуктан таарыныч бул сыртынан билинбеген менен адамды мите курт сыяктуу акырындык менен жеп жута турган күнөө. Урматтуу каарманым, бул өтө маанилүү тема. Таарынган адам эмес, таарынган адам көп зыян тартат. Демек, таарынычтын жемиштери бар. Бирок таарынычты жеңүү да мүмкүн. Бирок таарынычтын кандай жемиштери бар? Таарыныч ал кыжырданууну алып келет. Таарыныч бул ачууланууга түртөт. Таарыныч бул адамдын оозунан жаман сөздөрдү чыгууга түрткү берет. Ошондуктан Кудайдын сөзү айтып жатат, силерден ошол жаман нерсе алынып ташталсын дейт. Ошол таарынычты түп тамыры менен жок кыл. Эгерде сен ошол таарынычты жок кылбасаң, ал сенин жашооңду талкалайт. Эгерде ошол таарынычты жок кылбасаң, анда сенин бүт жашооңду талкалайт. Эмне себептен адамдар ачууланат? Анткени бул жүрөктүн тереңиндеги нааразычылыктын бар экендигин билдирет. Таарыныч да ал жүрөктөн башталат. Адамдын жан дүйнөсүнөн башталат. Бирок ал сыртынан билинбейт. Адам ата менен о эненин Кабыл жана Авыл деген балдары болот. Алар бир күнү Кудайга курмандык алып келишет. Ошондо Кудай Авылдын курмандыгын кабыл алат дагы, Кабылдын курмандыгын кабыл албай коет. Ооба, биз билебиз, эмне себептен кабыл алган эмес? Анткени Кабылдын жүрөгү Кудай алдында туура эмес болчу. Кудай адамдын жүрөгүнө өтө маани берет. Ошондо Кабыл Кудайга таарынып калган эле. Кудайга таарынган адамдар бар. Эмне себептен менин жашоомдо ушундай болуп калды? Эмнеге ушундай кылып койду Кудай? Эмне эле мен эле кыйнала берем? Адамдар Кудайга таарынат. Кудайга ишенип жүрүп, Кудайга таарынып калган адамдар бар. Же болбосо Кудайды тааныбайт, өзүн Кудайга ишенем деп эсептейт, бирок ошондой болсо дагы Кудайга таарынган адамдар бар. Кабыл дагы ал Кудайга таарынып калды. Кабыл өзүнүн жүрөгүн текшербестен, эмне себептен Кудай менин тартуумду кабыл албай койду деп таарынды. Ага, сенин тартууңду эмне себептен кабыл албай койдум? Ошону көрсөткөнгө аракет кылып, Кабылга түшүндүрүп жатса дагы ал түшүнгүсү келген жок. Кабыл жүрөгүнө өтө терең киргизбейт. Ошондо Кудай Кабылга келди дагы. Кабыл, эмнеге өңүң кумсарып кетти? Эмнеге ачууландың? Эгерде сен жакшы иш кылсаң, анда сен ачууланбайт элең да. Сенин босогуңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат. Бирок сен ага үстөмдүк кыл. Бирок Кабыл Кудайга таарынып калгандыктан ал Кудайга жооп бербей койду. Кудайым, ооба, сен туура айтасың. Сен менин тартуумду кабыл албай койгондуктан мен ушинтип жүрөгүмө таарыныч киргиздим деп айткан болсо, анда Кудай ошол жактан жардам берип, анын жүрөгүндөгү таарынычты тазалайт эле. Бирок Кудай анын жүрөгүн көрүп турса дагы, Кабыл эч нерсе болбогондой түр көрсөттү. Бирок Кудай ачык эле көрүп турган эле. Кабыл, сенин өңүң кумсарып кетти. Кабыл, сен ачууландың. Демек, сенин жүрөгүңдө күнөө жатат. Сен ага үстөмдүк кыл, ал сени өзүнө тартып жатат. Кабыл Кудайга эч нерсе кыла алмак эмес. Анткени Кудай ал зыян келтире албайт. Бирок ал өзүнүн жүрөгүндөгү таарыныш үчүн ал өч алгысы келди. Бирок Кудайдан өч ала албайт ал. Ошондуктан ал өзүнүн бир тууганына жамандык ойлоду. Анын бир тууган Авыл Кабылга эч нерсе кылган жок. Болгону Авыл өзүнүн тартуусун, курмандыгын Кудайга алып келди. Ал ишеним менен алып келди. Кудай аны кабыл алды. Ал Кабылга эч нерсе деп сүйлөгөн жок. Ал Кабылды басынткан жок. Кабылды шылдыңдаган жок. Ал болгону Кудайга табынды. Бирок Кудай Кабылдын тартуусун кабыл албай койгондугу үчүн ал Авылга ачуусу келди. Анткени ал Кудайга эч нерсе кыла албайт. Ал кудуреттүү Кудай. Кудайга эч ким зыян келтире албайт. Бирок адамдар керек болсо Кудайга таарынганда дагы ошол Кудайга болгон таарынычын адамдардан чыгарат. Ошондо өзүнүн бир тууганын Авылды талаага ээрчитип барып, Авылды өлтүрүп салды. Демек, таарыныч бул адамды өлтүрүүгө алып келди. Баардыгы кичинеден башталат. Ошол замат болуп кетпейт. Ал акырындык менен жүрөктөн башталат. Ошондуктан таарынычка жол бербеңиз. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө таарыныч болуп аткан болсо, анда келиңиз. Иса айтат:
мен сени тазалайм дейт. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай биздин күнөөлөрүбүздү кечирет жана ар кандай адилеттен тазалайт. Мен сени тазалайм дейт. Мен сага ошол адамды кечиргенге жардам берем дейт. Бирок учурунда сиз аракет кылбасаңыз, учурунда ошол таарынычты жеңбесеңиз, анда Кабыл өзүнүн бир тууганы Абылды өлтүргөн сыяктуу ошондой абалга жетип калышы мүмкүн. Таарыныч бул ачууланууну, кыйкырууну, жаман сөздөрдү айтууга алып келет. Даже керек болсо киши өлтүрүүгө алып келет. Бул таарынычтын жемиштери. Эгерде ачуу алынбаса, анда төмөнкүдөй көрүнүштөргө айланат. Сен чыдамың кете баштайт, сен туталана баштайсың. Качан адам жүрөгүндө таарынычты кирип, ал ачууга, каарга, заар тилге айланганда адамдын ичинде ал кармап тура албайт, ал туталанат. Ыйык жазууда Жунус деген пайгамбар жөнүндө сөз болот. Кудай Жунус пайгамбарга айтат: "Тур, улуу шаар Ниневеге бар дагы пайгамбарчылык кыл. 40 күндөн кийин Ниневе талкаланат" деген сөздү айтты. Бирок Жунус Ниневени ушунчалык жек көргөн болчу. Жунустун жүрөгүндө Ниневе элине карата жек көрүү, таарыныч, ушунчалык жаман көрүү толуп калган эле. Бирок Кудай келип, Жунус душман көргөн элине жөнөтүп жатат. Ошондо Жунус ордунан турду дагы Кудай жиберген жакка жөнөбөстөн ал башка шаарга жөнөмөкчү болуп барып кемеге отурду. Бирок Кудай максатына жетет. Аны акыры аны менен иштешип отуруп, аны Ниневе шаарына жөнөттү. Ал Ниневе шаарына келди дагы, Кудайга макул болуп, Кудайга убада берип, "Кудайым, ооба, мен сага айткан сөзүмдү аткарам" деди дагы. Ниневе шаарын бир күн эртеден кечке кыдырып, 40 күндөн кийин Ниневе талкаланат деген сөздү айтты. Качан Жунустун айткан сөзүн уккан эл, падыша, алар түшүнүп, Кудай алдында күнөө менен жашап аткандыгын түшүнүп, алар тооба кылышты, өкүнүштү, Кудайдан кечирим сурашты. Падыша бүт элге буйрук берди: "Гүлгө отургула, тооба кылгыла. Орозо кармагыла, балким Кудай биздин кылгандыгыбыз үчүн, күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурасак, ал кечирер." Ошондо элдин ушунча тооба кылганын көргөн Кудай жүрөгүндө аяды. Аларды кырып жок кылам деген сөзүнөн кайтты. Бирок Жунус пайгамбар анын жүрөгүндө ушунчак ал элге болгон таарыныч, ушунчак жек көрүү кирип кеткендиктен бир дөбөчөгө отурду дагы, ал карап отурду, качан бул элди Кудай жок кылат болду экен деп. Анан ошондо Кудай Жунуска келип айтты: "Жунус, сага эмне болду?" Ошол убакта Жунус ушунчак туталанып, ачууланып, Кудайга нааразычылыгын айтты: "Кудайым, сен мени биринчи жолу чакырганда мен эмне үчүн барбай койгом? Анткени сен абдан боорукер, абдан ырайымдуу Кудай экениңди билгем. Сен ушул элди ушинтип аяп коеруңду билгем, ошондуктан мен барбай качып кеткем." Кудай айтат: "Жунус, мен ушул элге ырайым кылгандыгым үчүн сен ачууланып атасыңбы? Карагылачы, көрсө бул элде жаш балдар бар болчу. Оң колу менен сол колун ажырата албаган 120 000 балдары бар эле." Бирок Кудай ошол адамдардын кырылышын каалабагандыктан, Кудай ырайым кылып койсо, Жунус ушунчалык ачуусу келди. Эмне үчүн? Анткени бул элге карата анын жүрөгүндө таарыныч бар эле. Таарыныч бул иштеги, туталануу. Ал баары бир күн болбосо дагы, ал бир күнү сыртка чыгат. Демек, адам ачууланат, адам туталанат, каарданат. Каар деген бул узакка созулган капалык. Демек, адам ал көпкө чейин кечире албай, ал узакка чейин ошол адамга карата ачуусу токтобогон нерсени бул каар деп айтат. Ыйык жазууда Дөт падышанын Абышалом деген баласы болот эле. Бир учурда анын жашоосунда ушунчалык кайгылуу бир окуя болгон, анткени анын карындашын бирөө зордуктап коет. Ошондо Дөт ошол окуяга туура чечим чыгарып, адилеттүүлүк орнотуп, ал жазалаш керек эле. Бирок Дөт эч нерсе кылбай койгондуктан Абышаломдун жүрөгүндө атасына карата таарыныч кирип кетет. Бул жылдар бою кала берет. Акырында отуруп, өсүп отуруп, өзүнүн баласы Абышалом Дөткө каршы көтөрүлөт. Демек, таарыныч эгерде жылдар бою кала берген болсо, анда ал жок болбойт. Кээде адамдар айтат, убакыт менен жүрөк дарыланат деп айтат. Бул туура эмес. Эгерде адамдын жүрөгүндө таарыныч алынбаса, анда ал өсүп отуруп, ал жакынына карабай, же болбосо ата-энесине карабай, ал кол көтөрүүгө, керек болсо өлтүрүүгө чейин барууга түртөт. Демек, ачуулануу, каардануу, андан кийин кыйкыруу, бул чатак чыгаруу, бул жаңжал чыгаруу, анын аркасынан жаман сөздөр, бул ушак, жамандоо, тилдөө, ошол адам жөнүндө жаман сөз айта берүү, тилдөө берүү, ар кимге айта берүү, бул ошол кийинки күнөөгө алып барып түртөт. Акырында жамандык, бул зыян кылууга даярдык, адам өч алгысы келе баштайт, адам даярдана баштайт. Таарыныч эч качан иштен тыныч жатпайт, ал сөзсүз сыртка чыгып мамилелерди бузат. Бирок Кудайдын сөзү айтып атат: "Сен муну жең" дейт. Ошондон Кудайдын сөзү айтып жатат: бири-бириңерге боорукер болгула. Таарынычтын ордуна эмне болуш керек? Таарынычтын ордуна боорукерлик болуш керек.
Боорукерлик деген эмне? Боорукерлик бул ай менин боорум ооруп атат деген эле сөз эмес. Боорукерлик бул жакшылык кылуу, жакшы мамиле кылуу. Ыйык жазууда душманыңды сүй деп айтат. Душманыңды сүй деген бул жөн эле душманыңа мен эч кандай жамандыгым жок деген сөз эмес. Душманды сүй, ага жакшылык кыл, сени куугунтуктагандарга батаңарды бергиле. Эгерде мен кайсыр адамдарга тарынып аткан болсом, ошол адамдарга бата бергенди үйрөнүп башташым керек. Кудай батасын берсин. Кудай сага ден соолук берсин. Кудай сенин ишиңе ийгилик берсин. Сенин балдарыңа батасын берсин. Сенин балдарың акылдуу болуп чоңойсун деген абдан сонун сөздөрдү биз ал адамга айтып баштасак, анда биз таарынычты жеңе алабыз. Таарынычты жеңе турган кадамдар ушулар. Ошон үчүн ыйык жазууда батаңды бер деп айткан болчу. Батаңды бер деген сөз Кудай сага батасын берсин, же болбосо мен сага батамды берем деген эле сөз эмес. Ага жакшылык каалоо, ага жакшы иштер менен мамиле кылуу, керек болсо жардам берүү. Кыргызда сөз бар, таш менен урганды аш менен ур деген сөз бар. Демек, душманыңды сен качан жеңе аласың? Тарынткан адамды сен качан жеңе аласың? Качан сен жакшылык кылганда. Демек, жакшылык кылуу бул таарынычка карата чыгуу жолу. Демек, ошол адамга мээримдүүлүк менен көңүл буруу. Сени тарынткан адамга көңүл буруп башта. Сен ага жакшы нерселерди каалап башта. Анан ошону чын жүрөктөн айтканга Кудайдан жардам сура. Анткени Кудай гана ага чын жүрөктөн жакшы каалоо арнаганга Кудай гана жардам берет. Ошондон ыйык жазууда Кудай силерди машаяк аркылуу кечиргендей бири-бириңерди кечиргиле дейт. Иса бизди кечирди. Бул кечирүү бул эмоция эмес, бул чечим. Демек, мен чечтим ушул күндөн баштап, мен аны кечирдим. Демек, чечим чыгаргандан кийин, демек мен ага жакшы нерселерди каалайм. Мен бата каалайм. Мен аны үчүн сыйынам. Мен ага жакшы каалоолорду айтканга даярданам, айтам. Мен ага жакшылык кылам деген бул чечим. Качан ыйык жазууда Жусуп деген адамдын өзүнүн бир туугандары аны кулчулукка сатып жибергенде, ал сөзсүз анын жүрөгүндө таарыныч киргенге толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок Жусуп ошол таарынычты жүрөгүнө киргизген жок. Анткени Жусуп Кудай менен болчу. Ал эмне деген азап тозокту көрдү. Ал кул болду. Ал жалаа менен түрмөдө отурду. Бирок Кудай аны жогору көтөрдү. Бирок акыры Кудай өзүнүн бир туугандарын Жусуптун алдына алып келди. Ошондо Жусуп аларга айтты: "Силер мага жамандык ойлодуңар эле. Бирок Кудай силердин жамандыгыңарды жакшылыкка айлантты. Эми мен силерди бала бакыраңар менен кошо багам." Алардын жүрөгүн жылыткан сөздөрдү айтты дейт. Демек, бул чындап кечирим болчу. Чындап кечирген адам сени тарынткан адамдын жүрөгүн жылыткан сөздү айта аласың. Демек, урматтуу бир тууганым, сиз эгерде тарынып жүргөн болсоңуз, анда Иса айтат: "Мен сени кечиргенде кечир." Чыгуу жолдорун айтып атат. Сен жакшылык кыл. Иса бизди толугу менен кечирди. Иса бизди эч кандай акысыз кечирди. Иса бизди биротоло кечирди. Демек, сен дагы ошол адамды толугу менен кечир. Ал адамга эч кандай бир шарт койбой кечир. Ал адамды биротоло кечир. Мына демек, машаяк кечиргендей кечирүү деген ушуну билдирет. Кудай сенин канчалык чоң күнөөлөрүңдү кечиргенин эсте. Ошондо сен Кудайдын сенин кечиргендигин эстесең, анда сен эч кимге таарынгың келбей калат. Кимге таарындыңыз? Жүрөгүңүздү текшерип көрүңүз. Үй бүлөңүзгөбү? Туугандарыңызгабы? Балким жыйынгабы? Досторуңузгабы? Балким чогуу иштешкендерге? Ата-энеңизге, балдарыңызга кимге таарындыңыз? Аныктаңыз. Эгерде ошол кайсыр адамдарга таарынганыңызды аныктаган болсоңуз, жөн эле өзүңүздү сооротуп, мен унуттум болду. Мен алар менен мамиле түзбөйм. Болду, эми алар өзү менен өзү болсун деп коюу, бул таарынычты жеңүү дегенди билдирбейт. Бул болгон өзүңдү алдоо. Бирок Кудай айтат: "Сен аларга жакшылык кыл." Кечирүү бул эрк. Кечирүү бул сезим. Кечирүү өкө чогуу кетиш керек. Бул жөн эле сезим биринчи орунда туруп калбаш керек. Кечирүү бул эрк менен, эркке баш ийген сезим. Кечирүү деген эмне? Кечирүү бул мен өч алуудан баш тартам. Кечирүү мен бул теманы кайра көтөрбөйм. Кечирүү деген эмне? Кечирүү мен ага Иса мени кечиргендей, кечирим мен ага адам катары, менин бир тууганым катары мамиле кылам дегенди билдирет. Ошондуктан, урматтуу угарман, бүгүн мен сизди кечирүүгө чакырат элем. Таарыныч бул адамды акырын жеп жута турган күнөө. Таарынган адам өзү зыян тартат. Ошондон ыйык жазуу айтып жатат: "Таарынып өзүңгө зыян келтирбе." Машаяк бизди кечиргендей, бири-бириңерди кечиргиле деп айтат. Жакыныңызды кимге таарынган болсоңуз, ошол адамды кечиргенге Кудай сизге батасын берсин. Амин.